ошондой атам ырдаган деңгээлде элдер мени кабыл алабы деген ойлор келет экен да. Мындай жүрөгүм башкача болду да. Белгилүү тамада Эмирлан Бостонбаев деген главный ролду ойногон. Анан Эрнис Сыдыков дагы бар болчу. Сейит Зулумов ошол менен болуп түнү бою ошентип клипти араң тартканбыз негизичи. Мындай кайгылуу кылып ырдасам болмок экен дегендер болду. Ошондой комментарийлерди окуп алып аябай жүрөгүмө жакын алып, түнү менен ыйлап, кайсы бир YouTube каналынан менин клибимди кетирип таштаптыр да. Саламатсыздарбы? Ош ТВ телеканалынын жалпы жамаатына жана Ош ТВ телеканалынын көрөрмандарына чоң салам. Негизи жаш кыялтуу Бахадыр Карабаев деген менин атам болот. Белгилүү ырчы болгон, баары эле тааныйт болуш керек. Ошол атамдын ырын ырдап калгам. Ал атам аны 95-94 жылдары ырдаган экен. Махаббатпен ойнама сен, жаш жүректи тыйнама сен, сүйөмүн деп алдама сен, эгер мени сүймөсең. Ар дайым эле ырдайын, ата ырдайын деп эле айтып келем. Айтып келгенде кое тур, бир аз чоңой деп ошенткен болчу. Анан мен турмушка чыктым. Буюрса 2 балалуу болдум. Анан үйгө келип, конок болуп келип, отуруп, анан айткам, ушундай ырдайын деп атам деп сурагам. Кайсы ырларды деп сураган. Анан негизи атам ырлары аябай көп. Мындай жүрөккө жакын ырлары, терең, маңыздуу ырлары көп. Анан угуп, казакча эски аранжировкасын угуп калдым. Анан мындай жүрөгүм башкача болду да. Негедир ушу Махаббат аттуу ырым ага жакты да. Анан кыргызча которуп ырдап көрбөйлүбү десем, макул деген. Ошентип эле уруксатын берди. Андан бир неделя өтпөй эле, бир жума өтпөй эле Бишкекке барып, полный жаздырганбыз. Ырчы бул кыялым кичинекей чагыман эле башталган. Негизи кичинекей чагыман эле канча жашыман, 1,5 жашыман баштап эле атам менен гастролдо эл кыдырып, жер кыдырып көп жүргөнбүз. Балким ошол себептен мага мындай бир таасир берди окшойт. Ырчылар менен көп аралашып, ошо жүргөндүктөн ал кезде мен кичинекей болгонго байланыштуу атам көп мага мындай неме кылган эмес да, кандай десем, уруксатын берген эмес. Билим ал, бир аз чоңой, анан ырдайсың деп, ошого чоңойдум, эми буюрса уруксатын берди, эми чыгармачылыкка биринчи ырдын негизи ырды атам жазып, которуп, аранжировкасын баарын атам өзү жазып берген. Ата клипти Ош шаарында тартканбыз. Ал кезде атам Бишкек шаарында болуп калганына байланыштуу биз Ошто өзүбүз тартканбыз. Негизи клиптин идеясы Сейит Зулумов деген агабыз тарткан клипти. Ал клипти биз 4 күн тартканбыз. Жамгыр жааганына байланыштуу күндүн чыгышын күтүп, жамгырдын токтошун күтүп дегендей ушундай бир кызыктуу окуялар болгон. Андан сырткары кыздарды ошол агабыз өзү тапкан, Сейит агабыз. Белгилүү тамада Эмирлан Бостонбаев деген главный ролду ойногон. Шамал менен серинада, сенин сонун чачтарың. Негизи 2 ай ойлонгонбуз бул клипкечи, кандай тартсак, эмне кылсак, анан сценарий кандай жазсак деп. Анан бул клипти ошол моментте Аваз Акимов дагы Оштук кызбы ушундай деген клибине Эрнис Сыдыков келип клип тартып жүрүшкөн ал кезде. Сулаймантоодо тартып, ошол студияда тартып жүрүшкөн. Анан Эрнис Сыдыков дагы бар болчу. Сейит Зулумов ошол менен болуп сүйлөшүп, анан ошо Сейит агабызга Эрнис айткан экен, ушундай кылсаңар болот, жакшы чыгат деп. Анан аны биз негизи Папанда көлдүн жээгинде тартсакпы дегенбиз. Анан мындай бир эки чети прям баягы
токой болот го, ошондой кылып туруп ортосунан бир жалгыз кыз мени тыштап кеттиң деген баягы кадрлар сөздөрү бар да, ошондой тыштап кеттиң деп өзү жалгыз бир мындай кайгы муңга батып бассабы деген ойлор келген. Анан ошол Папан жергесинде суунун жээгинде тартсакпы дегенбиз. Анан өзүбүздүн эле ошто эле кооз мындай мосттун үстүндө басып аткан, бири-бирине эркелешип, анан жакшы бир студиялар ачылган ошто. Ошол студиялардын биринде тартканбыз. Мына Айс кафеде тартканбыз, Араванскийде кофе ичип деген. Араванскийде баягы мороженое неме бар го, ошол жактарда тартканбыз. Көп кадрлар негизи көп болгон, мындай кыска болгон да. Бир эле кыз ойногон негизи ролдочу. Анан экөө окшош экен деп эгиз кыз экен, бирөөсүнүн чачын кыркып койдуңарбы, анан мынтиңер деп мындай көп сөздөрдү укканбыз. Анан экөөнү чогултуп келип студияга барганда батарейкабыз өчүп калып, камерабыздын. Аны батарейка кылып 1 саат түнү бою ошентип клипти араң тартканбыз негизичи. Суук болчу да, мындай күзүндө тартканбыз да, суук болчу. Тиги кыз такси менен келе турган болуп калганда, такси таппай, площадьтан ар таксини токтотуп, тартылып берип коюңузчу деп ага да акча берип, бензинин куюп, бир эле келишин 3-4 жолу артка кайтарып, кайра астыга кайтарып, ошентип атып тартканбыз да. Албетте биринчи клибиңде негизи мындай кемчиликтерди байкайсың го. Бир аз кемчиликтерди байкагам. Анан башкалардан бирок уккам, биринчи клип меники мындай эмес болчу, сеники жакшы чыгыптыр деген сөздөрдү уккам. Бирок өзүмө билингени бул кемчилиги мындай отуруп ырдасам болмок экен, мындай кайгылуу кылып ырдасам болмок экен дегендер болду. Анан башка форма кийсем болмок экен, бул жеринде бийлеп аткан жеринде тез бийлеп коюп турмун деген сыяктуу өзүм кемчиликтерин байкагам. Өзүм менен өмүр бою болууну мен кааладым. Албетте биринчи үй бүлөңө көрсөтөсүң. Үйдөгүлөр көрүшкөн, сындашкан, жакшы немелерин айткан, кандай десем. Анан атам келип көргөндөн кийин жакшы экен, бирок бир аз оңдосоң болмок, бул жерин мындай кылсаң болмок деп, албетте профессионал ырчы болгондуктан кемчиликтерин айткан. Интернеттен кайсы бир канал биз клипти эч бир телеканалдарга кетире электе, кайсы бир YouTube каналынан менин клибимди кетирип таштаптыр да. Бирок ошол каналды мен тапкан жокмун да. Кайра тапкан жокмун. Ал бир күндө эле чыгарганда, бир айга жетпей эле 400 миңден ашык просмотр болгон да. Бир айга жетпей элечи. Анан ал каналды издеп мен таба алган жокмун. Азыр вообще жок болуп кетиптир. Издеп те тапкан жокмун. Анан вот телеканалдарга жайылды да. Анын астында комментарий толгон токой, бирине жагасың, бирине жакпайсың дегендей. Бири жакшы экен, атасынын жолун жолдоптур, азаматсың деп ийгилик кааласа, экинчиси үнү жок экен, ырдай албайт экен деген сыяктуу. Махаббаттын сырын чечтик, махаббатта сырдаштык. Негизи ырдаганыма 4 жыл болду. Ырдап баштаганыма 4 жыл болду. Андан мурда биринчи чоготканда ошондой комментарийлерди окуп алып, аябай жүрөгүмө жакын алып, түнү менен ыйлап, апама келип, биринчи сынчың апаң болот эмеспи? Апама келип айтып, апам эмнеге ушундай болуп атат, эмнеге антишет, болбогон сөздөрдү айтышат деп аябай капа болгом. Азыр көнүп эле калдым. Негизи көңүлдө эле бурбайм. Кеттиң го сен башкага, махаббат менен ойнобо сен. Атамдын ыры болгондуктан мен ырдап чыгуу деле бандай бир түшүк экен да. Жагабы, жагып калабы, ошондой атам ырдаган деңгээлде элдер мени кабыл алабы деген ойлор келет экен да. Анан ырдап чыкканда негизи айтып атам го, жакшы эле жайылды да. Жакшы эле көп эле жакшы сын пикирин айтып, жакшы экен, азаматсың дегенди көп эле уктум. Анан ал жерде мындай тарбиялуу мааниси деле бар да, ал клиптечи. Бир бала эки кызды ойнотуп, бирин тыштап, бирин неме кылып, балдар, карындашыңар бар, эжеңер бар, кыздарды ойнотпогула деген мааниде болгон да.
Мен чөйрөмдө десем да жаңылышпайм, бирок ошол кезде дос кыздарым айтып калат болчу да, ушундай урушуп кеттик же таарынышып калдык, башка бирөө менен сүйлөшүп алыптыр деген маанидә. Анан балким ошол кезде көп укканыма байланыштуу да болушу мүмкүн.